Саламатсыздарбы? Биздин көрүүчүлөр, Муз ТV YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш 25 декабрь 2020 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында сиздерге бир эки сындуу баасы жакшы коюлган аттарды тартып көргөзүп берели туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп, бул эки атты көрүңүздөр. Эки аттын өнөрүн көрөлү туугандар. Кандай ат экенин сынаңыздар. Мына үстүдөгү жигит чабандес, атты аябай күчтүү чапкан жигит. Аттарды бир сиздерге назарыңыздарга коюп берсин. Ат кандай экенин көрүңүздөр. Аттын зардаси, аттын баскан басыгы, аттын турган турпаты. Анда эмесе достор, кеттик. Биз баштайлы. Сиздер ысык чайды коюп алып, аттарды көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, алдыдагы номерлерге чалып, бүгүнкү чыгарылган аттарды алып калсаңыздар болот. Номерлер алдыда, комментарийлер ачык туугандар. Токтоп турасыңар, токтоп. Салам алейкум. Bir atlar boyunca münözleme bereketler. Bugün ne çakat eken? Ne çakat bugün he? Bu başkaça parodağı değil mi? Dançak bu. Dançak mı? Tazasından. Tazadan. Bu attın ulağı var mı yok mu? Ulağı var. Ulağı var mı eken? Var. Kaçan gelgen? Bu kilo oldu gelgende. Gelgende kilo olup kaldı. Ulaka uca takşalıp yürüngön ha? Tamay. 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 Mına ket oğanlar. At ordundan şunday kozgolup turad eken, ordundan ıntılıp. Mına ılaylarda çaçırap ketти toğanlar. Emi attın jaşı kanday? Жазға экасы olur. Жазға экасы. Мына достор көрүңүздөр, жазға экасы. Бул атты сиздерге тартып көргөзүп берип атабыз. Эки аттын эми үйүрү бар бекен? Жаңасы, жазға эки болот. Жазға эки. Азыр жаңасы. Азыр жаңасы. Үйүрү барбы жокпу? Үйүрү жок. Үйүрү жок. Ама үйүргө кулун ала турган ат экен, а? Үйүргө коюп, эгерде үйүргө үйрөткөн болсо туугандар, эми аттын жогуштугун сурайлы дагы баасы канчага коюлду экен туугандар. Ошону сиздер менен чогуу көрөлү. Баасын канча деп атасыңар? Baaсын арзан эле, жөндү. Арзаны канча? 160. 160 миң. Ого, 160 миң. Кече бир Өзгөндөн дагы бир данчак чыгардым эле. 5 миңде да сатылып кеткен. Бул ага жетпей калышы мүмкүн. Анда достор, бул 160 миң, ошондо туура 2000 долларга чамалапсыңар, а? 2000 доллардан аз-маз ашат экен. Жетпей калат экен туугандар. Көрүңүздөр, бул данчак пародасындагы биринчи номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Бою канча чыгат? Бою. Билбейм, примерно мында өзүм мында карап көргөндө 1.60-тан жогору экен. 61-62. Атты узатасынан бир чабып көрөлүчү, өткөрөлүчү. Өткөрө чапчы. Жаны бар. Данчак деген өзү өтө курч болот экен. Согушта минилген жылкы артында. Интернеттен да көрсөңүздөр болот. Жаны бар, кетишти карап коюңуздар, кетишине 5 кеттим. Эми бул жакшы бир адамга насип болгон болсун, эгерде ким алган болсо туугандар. Саткан адамга баракасын берсин дейбиз. Анда кийинки үстү күчтүүбү? Үстү толо, а? Мына кетиңдер. Атты көрдүңүздөр. Эми калган бир повороту көрөлүчү, поворотун. Поворотун көрүп койсок, поворотторун көрөлү туугандар. Кийинки аттагы мындан калышпаган сындуу бир атты көргөзөбүз. Анда биз менен чогуу болуп атты көрүңүздөр, атка баа бериңиздер. Кеттик анда. Мына кет туугандар, экинчи номердеги атка кезек келип жетти. Экинчи номердеги атты ушундай алысыраактан сиздерге бир тартайын. Нары бери чаптырып көрөлү. Дагы. Нары бери чаптыралы достор. Аттын чуркаганын бир көрүңүздөр. Эми бул ат боюнча мүнөздөмөсүн азыр келгенден кийин толук түрдө маалымат жеткиргенге мен аракетимди көрөйүн. Бул ат менимче бул дагы Россиянын жылкысы болуш керек. Бул да Россиянын жылкысыбы? Ошактан келген. Бунун пародасы кандай? Пародасы билбейм. Пародасы белгисиз, а? Мындай караганда бул ушу аргын болуп кетсе керек. Данчак менен дагы бир аттын аргыны болуш керек, караңыздар туугандар. Эми толук айтыш кыйын экен. Анда бул ат боюнча дагы сурайлы. Жанагы ат менен бою тең эле окшойт, а? Аз-маз бийиктик кылат. Аз-маз жоонураак экен, а бул дагы. Мына кетиңдер, атты көрүңүздөр. Аттын күлүктүгү жакшыбы? Күлүк. Бунун кандай өнөрү бар экен? Улака 1-2 жолу аралаган бул. Bir iki жолу эле. Аралаган бул.
Аралағаны жақшыбы? Жақсы. Аралап өтіп тұр ба? Мынакей достар, аралап өтіп тұр. Бойы 1,65 см шығады. Ошо тұрышта. Үйірі бар бекен? Үйірін білмейм. Үйірін да білбедіңер. Келгенде өзі қанша болып тұр бұл аттың, а? Келгенде 1 жылдан ашты, 2 жыл болып қалған. 2 жыл жолып қалған. Жашы қандай? Жашы жаңасы. Жаңасы. Мынакей тондар. Атты бастырчы. Азыр атты bir sıra basın görөлү дагы биздин Мустыбынын саяпкерлери, жылкы сүйүүчүлөрү. Адаттагыдай эле комментарий жазыңыздар. Ат кандай экен, мына чатка аяктарын дагы сиздерге тартып көргөзүп берип атам. Комментарий жазып, бул ат боюнча өзүңүздүн сыныңызды, ою пикириңизди калтырыңыздар. Эми баасын айтабыз, баасын унута жаздаппыз. Бул көрөң кашкабы же жерде кашка болуп калабы? Аралашма экен, а? Өңү дагы башкача, необычный цвет экен тугандар. Кайманаты жокпу? Кайманаты жок. Кайманаты жок. Баасы канча кайманаты жок аттын? Басы 175 000. 175 000. 5 000 да бар, а? 5 000 ям. Мынакей тугандар. 5 000 да бар экен. 175 000. Эми баасы айтылды. Сыр бойдон калган жок, калганын өзүңүздөр көрүп тугандар. Атка баа берип, аттын сынын сиздер жаза кетиңиздер. Бул атты дагы кимге насип буйрук болуп алып калган болсо, атты жакшы күндөргө миниңиздер демекчибиз. Ошентип бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгараардан алдын атты дагы бир сыйра чабып көрөлү. Чапчы кана. Мынакей. Чапканга өтө ыңгайлуу жерде бул жер. Өзгөндүн Красный Маяк айылындабыз. Ушул жерде дайыма аттар көп-көптөн чыгып турат, билесиздер тугандар. Жаңыдан көрүп аткандар биздин каналга катталыңыздар. Класс басып бул видео менен бөлүшө кетип, аттарга болгон бааңызды айтсаңыздар болот. Сиздер менен Мустыбы каналы, менин атым Замир болду достор. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө тынччылыкта, аманчылыкта жолугушалы.